мен шайлоого катышып жүрөм, мурдача катышкам. Бирок тилекке каршы биздин шайлоочулар кичинекей бир тыйынга кызыгып, же болбосо бир кандайдыр бир себептер менен мен тайке жээним биздин бала деген принцип менен шайлоо өтүп келгенде, бирок мен ушу шайлоочуларга айтарым, бул жолу андай нерсени жасабаш керек. Биздин президентибиз дагы айтып атат, таза шайлоо өткөзөлү, билимдүү адамдар келсин, тажрыйбалуу адамдар келсин, иш билген адамдар келсин деген, ошол келип биздин Кыргызстанга кол кабыш кылып экономиканы өстүрүшүбүз керек деген маселени койду да. Мен дагы ошол себептен эми мен өзүм азыр курулушчумун, курулуш бизнесим бар. Бараткан себебим бирөө эле. Мен барып, элдин добушун акчага сатып алып, мандат алып, депутат деген атка конойн деген таптакыр менин да оюмда жок. Мен оюм андай болгон да эмес. Бул жолу ушундай таза адамдардын, иш билген адамдардын, тажрыйбалуу адамдарды келет, эл ошону түшүнүп калды. Элибиз бизди көрарман, биларман, элден эчтекени жашыра албайсың. Элибиз бул жолу татыктуу, жакшы адамдарды шайлайт деген ойдомун. Ошон үчүн мен бул шайлоого баратам. Шайланып келгенде мен добушту элдин жүрөгүнө жеткизе айтып, өзүмдүн программамды тааныштырып, элдин ишеничине алып, анан кийин парламентке барайын деген оюм бар. Эгер мен шайлоого барып, элден акчага добушту сатып алып, эртең мен элиме кантип бармакмын? Менде андай таптакыр ой жок. Мен парламентке барганда популист болбой, элдин астында көрүнүп коюп, теледен кылган иши башка, сүйлөгөн иши башка депутат болгум келбейт. Андай депутат болгон оюмда да жок, болгум да келбейт. Мен негизинде бир эмес эки жолу парламентке өткөн адаммын. 2015-жылы Республика Ата Жүз партиясына мен өткөм. Мен ачык эле айтып коеюн. Мен ошо позициямды айтып, позицияма макул болбогон партиянын лидерлеринин асабынан мен мандаттан отказ берген. Мана элдин астында айтып коеюн. Экинчиден Мекенчил партиясынан бардым. Эмне үчүн Мекенчил партиясы менен бардым? Мага окшогон бизнесмен адамдар Мекенчил партиясы менен барган жок. Мен бизнести да карабай, коркпой, үркпөй, ошо өткөн бийликтен коркпой, үркпөй, мына Садыр Нуркожоевичтин позициясын колдоп, Камчыбек Кыдыршаевичтин позициясын колдоп, мен ошону Мекенчил партиясы менен чыккам. Бирок анда дагы мындай ар кандай шарттар болду. Бирок бул кадамыбыз туура кадам болду деп мен эсептейм. Мен жаңылган жокмун. Мен ошол позицияда дагы эле турам. Ошон үчүн бул шайлоого баратканымдын себеби элдин мен азыр таластык шайлоочулар менен бир топ менен, аксакалдар менен, билимдүү адамдар менен бир топ жолугушуп өткөздүм. Элдин ою жакшы. Сага окшогон адамдарды шайлаш керек эле, биз мурда эле шайласак болмок экен деген бир топ сөздөрдү айтат. Мен аларга рахматымды айтам. Себеби элибиз эми бул шайлоодо жаңылбаш керек. Таза адамдар шайлаш керек. Мамлекетке, элге пайдасы тие турган адамдар, өзүнүн кызыкчылыгынан мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын бийик койгон адамдар шайлаш керек. Менин жашым да ошого келди. Себеби мен азыр жеке кызыкчылык, жеке көрөкаттын аркасынан жүрбөй, мына кийинки убакта пандемия көргөздү. Миллиардың болобу, канча акчаң болот, сен бул турмуштан бир келесиң, бир кетесиң. Бирок мен тарыхта кала турам, Кыргызстандын тарыхында кала турам чоң-чоң инвестиционный проект алып келип, мына ушул биздин депутат жасаган, биздин депутат мындай природный газды киргизди, биздин депутат логистический борборлорду курду, биздин Талаш шаарын өнүктүрдү, биз оңолдук, жумуш жору менен камсыз болдук дегендей сөзгө калгым келет мен. Ошондой кызмат кылгым келип баратам. Болбосо мансап үчүн же депутат деген ат үчүн барайын деген ниетим жок. Эми аты эле айтып тургандай чечкиндүү кадам дейт. Биз ушу 30 жылдан бери ушундай чечкиндүү кадамга барбай жатабыз да, бардык тармактан. Коррупция менен күрөшөбүзбү, же болбосо бир инвестиция тартабызбы, же бир өндүрүш ачабызбы, же жумушчу ордун камсыз кылабызбы, же мугалимдердин статусун көтөрөбүзбү, же медицинага бир татыктуу көңүл бурабызбы, бардык эле тармактардан биз чечкиндүү кадам жасабайбыз да. Биз чала кадам жасайбыз. Жартылай кадам жасайбыз. Кечигип жасайбыз ошон үчүн.
Муну чечкиндүү адам дегени бардык отраслдар боюнча чечкиндүү адамга барыш керек. Чечкиндүү адам шилтеш керек, коркпош керек. Өзүң таза болсоң, эмне үчүн андай адамдардан биз коркушубуз керек? Ошон үчүн атын эле койгондо мен чечкиндүү адам дедим. Эгер чечкиндүү адамдарга, ылдам кадамдарга барбасак, биздин экономиканы биз көтөрө албайбыз. Элдер баары саясатчы болуп кетти да. Саясатты токтотуп биз экономикага көңүл бурушубуз керек. Элдин турмушуна, жашоо шартынын оңолушуна, биздин балдардын, неберелердин келечегин ойлогон кадамдарга барыш керек. Анан ушу чечкиндүү 12 кадам деп мен атадым. Ар бир отраслдар боюнча мен өзүмдүн могу концепцияда көргөздүм. Мен ушул жазып аткан программамда жазып аткан 12 кадамдын аткарылышына мен толук көзүм жетет. Эгер ушул кадамдар ишке ашпай калса, мен шайлоочулардын астында жооп бергенге даярмын. Муногу эми Талас областын Кыргызстандан бир бөлүп алган андай менде мындай принцип жок. Биринчи Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. А Кыргызстан өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек? Ар бир регион өнүгүш керек. Күчтүү регион болсок, күчтүү мамлекет болот. Ошон үчүн менин кичи мекеним Таласты гүлдөгөн шаарга, Талас шаарын, Талас областын азыр 87% айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Биздин азыр кабинет министр ушундай өткөндө милдеттерди койду. Ар бир губернаторго, акимдерге, айыл өкмөттөргө ушу дотациядан чыгуу маселесин койду да. Эң туура койду. Эгер иштеп аткан чарба рентабельный болбосо, өзүн өзү каржылай албаса, мамлекеттин мойнунда отурса, мен иштесем, мен ошол иштебей жаткан кишилердин акча берип, мен ошону содержать этсем, бул кандай деген өнүгүү болот? Ошон үчүн Талас шаарына өзгөчө, бул концепциядан мен өзгөчө көбүрөөк көңүл буруп жаздым. Мисал үчүн чекесин айтып кетейин. Эң биринчи инвестиция тартуу, чоң-чоң инвесторлор тартуу маселеси. Инвестиция болмоюнча биздин мамлекет оңолбойт. Муну бардыгы билет. Ошону инвестиция келиш үчүн биз шарт түзүп бериш керек. Эң бир шарт түзүүнүн мен инвесторлор менен, өтө чет элдик инвесторлор менен сүйлөштүм. Такай сүйлөшөм. Россиядан болобу, Европадан болобу, түрктөр менен сүйлөшүп атабыз. Жаныбызда казактар менен, Өзбекстан менен, өзбектер менен сүйлөшүп атабыз. Биринчи шарт түзүш керек. Эң биринчи маселени мен ушу газ, жаратылыш газын тартуу маселесин коюп атам. Себеби 2013 жылы Россия менен Кыргызстандын ортосунда ушундай келишимге кол коюлган. Газ системасын биз Газпромго өткөзүп бергенбиз. Бирок ошонун шарттары бар. Ошол шартта жазылып дагы айтылып да турат. Мен аны архивден көтөрдүм. Биздин элибиз баягы бала ыйламайынча эмчек жок деп айтылат го. Элибиз элди шайлаган депутат ошол маселени таптакыр түбүнөн бери көтөрүп чыгып, маселени коюш керек. Ушундай келишимдин негизинде газ системасы менен Газпромго бердик элек. Алар ошол келишимди кандай аткарды? Мына эң биринчи менин программамда ушул турат. Бардык шарттар бар. Проект да бар. Инженерный сеттер де тартылган Талас шаарынын ичинде. Бул бүткөн 87-88-жылы бүткөн. Бүт архивный материалдар бар. Ошон менен инженерный сет өтө көп акча кеткен Талас шаарынын астында даяры бүтүп калган нерсе. Муну трассаны тартып келиш керек да, газопровод тартып келиш, кошуш керек. Мына Талас шаарынын маселеси биринчи чечилет. Андан ошол газопровод өтүп аткандан кийин Талас областынын райондордун баары маселеси чечилет. Бул жер үйгө чейин бара турган газопровод. Мына ушул маселе менин программамдын эң орчундуусу дагы, эң реалдуусу ушул. Муну мен таластарга айтып кетем. Ушул менен буйруса мен ушу заниматься этем. Талас шаарында природный газ. Анан инвестиция деп атпайлыкпы? А инвестиция болуш үчүн биз көмүр менен жакпайбыз да, түтөтүп. Экологияны да карашыбыз керек да. А газды биз эң арзан, экологически таза топливный ресурс. Муну пайдаланышыбыз керек, бул биринчи. Экинчи, мына жер жемиш, сливасы болобу, алмасы болобу, картошкасы болобу, биз логистиканы курушубуз керек. Кээ биздин, мен теледен көрөм да, биз логистика куруп атабыз дейт. Логистиканын кээ адамдар биздин логистика эмне экенин билбейт да.
Анан логистика жөнүндө сөз кылат. Логистика деген ошол жерде бардыгы болуш керек. Ошол жерде лабораториясы болуш керек. Ошол жерде хранилище болуш керек. Бүгүн салып койгон алма же черешня же слива 1 жылдан кийин так ошондой эмеде туруш керек. Акыбалда туруш керек. Анан бүгүн мына мен Таласта жүрүп атам. Сонун алмалар бизде. Биздин климат ошого ылайыкталган. Сонун алмаларыбызды перекупщиктер 20 сомдон алып атат. Алын деген эгер хранилище болсо, бизде логистика болсо, минимум 10 эсе, мен андан да көп. Минимумун айтайын да. Минимум 10 эсе кымбат сатат. Бизде ошондо эл өзүн өзү багып, алма өстүргөн пайдалуу турбайбы, слив өстүргөн пайдалуу турбайбы деп, анан ушундай нерселерди жазайын деген менде планда бар. Программамда Таластын өйдө жагына 1 логистический борбор, ылдый жагына 1 логистический борбор салышыбыз керек. Хранилищасы менен, лабораториясы менен кантип жеткизебиз, кайсы мамлекетке жеткизебиз, мына мамлекеттин иши ушул болуш керек. Биздин дыйкандарга шартты түзүп бериш керек. Калганын дыйкандар өзү кылат. Түшүндүрүш керек дагы, нар жагын сатуу маселесин мамлекет колуна чечип бериш керек. Ушундай нерсе бар. Андан тышкары, мына жер үй менен дагы сүйлөшүп атабыз. Мына жер үй кени ачылды. Жер үй рас ачылгандан кийин иштеш керек. Бизде бюджетке, мамлекетке көп доход берип атат. Андан жанагы алып аткан 600-700 киши иштейт ошол жерде. Ошол жерде мына биздин Талас областынан алыш керек продукциянын баары тең. Тамак ашына канча деген, картошкасы, сабиси, майы, сүтү полный ушу Талас областынан алыш керек бар. Бишкектен алып кетиш керек эмес. Биз Таласта ошентип өнүктүрөбүз. Жер үйдүн жетекчилери менен бир канча жолу мен жолугуп айттым. Менимче алар да каршы эмес. Ошондо элдин турмушу. Эгер бул жерде 1 литр сүт 15 сом болсо, 16 сомдон алса, жер үйгө өтө деле нагрузка болбойт. Мына ушул сыяктуу маселелерди чечиш керек. Жер үйгө ошол продукцияны кантип беришибиз керек? Ошон үчүн хранилище курушубуз керек. Упаковочный цехтерди курушубуз керек. Лабораториядан өткөзүш керек, адамдардын безопасыз болуш керек. Упаковочный цехтерди куруп, аны жер үйгө тапшырып, жер үй менен договор кылып коюш керек. Болду, мына ушундай маселелерди биз чечишибиз керек. Анан дагы бир нерсе айтайын. Биз эми алтын деле каза бербешибиз керек да, экологиябызды караш керек. Анан биз өндүрүштү ачыш керек. Мына Бакаята районун айтайын. Бакаятада известняк чыккан чоң тоо бар бизде. Анын эч кимге экология боюнча зыяны жок. Мен аны изучать эттим. Мен жөн эле кур сөз айтып аткан жерим жок. Роза ветров именно тоого кетет. Айылга кетпейт. Чаңы дагы, түтүнү дагы тоо жакта кете турган. Ошол жерге миллиондук цемент завод курсак болот. Ошол жерде кремлевский кирпич бар, жошонун место рождениясы бар. Ал жерде карбид чыгарган завод салсак болот. Ошол жерде 4 производство ачсак болот, бир эле жерде. Ошону курсак, биз Бакаята районун дотациядан чыгарабыз, полный район чыгарабыз. Жер үй, допустим, иштеп атат. Жана упаковочный цех, логистиканы курсак, Талас районун чыгарабыз. Кара Буура боюнча, Кара Буурада биз азыр туннель курабыз деп атабыз. Сүйлөштүк, инвестор келет. Азыр өкмөт тарабынан соглашениялар даярдалып атат. Туннельди ачып койсок, буйруса, бул жарым жылда, максимум 1 жылда бүтө турган 7,5 километр тоодо туннель жасайбыз. Ташкент шаарына, Өзбекстанга биз 1 саат 20 мүнөттө жетебиз. Мына Таластан Ташкентке 1 саат 20 мүнөттө жетебиз. Бул проект ишке аша турган проект. Ошон үчүн мына биздин ошол эле картошкабыз, ошол эле этибиз өтө кымбат баада биз Өзбекстанга сатабыз. 30 миллион населениясы бар Өзбек менен биздин жолубуз ачылат. Биз Казакстанды качан границаны жабат деп карап отурбашыбыз керек. Биз альтернативный жолдорун иштешибиз керек. Мына ушунда гана биз оңолобуз да. Анан кийин да бир нерсени айтайын. Менин айтып аткан проекттерим бардыгы мен жөн эле шоу кылып, жөн элдин астында элди алдап кылат айтаткан нерсе эмес. Бул баарын тең эсептеп, кагаздарын карап, проекттерин карап, бааларын карап, инвестиция кимди тартабыз, кимди чакырсак болот, ким менен курабыз деген проекттер. Мен айткан проекттериме мен жооп беремин. Эртең мен элдин астында уят болгум келбейт. Элдин астында аткарган нерсени аткарыш керек. Анан Талас шаарын алалык. Эми Талас шаары
Биз туризм менен дагы өтө көп экономиканы өнүктүрүшүбүз керек да. Талас шаарында карап көрсөңүздөр, биз Талас шаарыбыз гүлдөгөн шаар болуш керек. Көп кабаттуу үйлөр курулуш керек, гостиницалар курулуш керек, аттракцион курулуш керек, бассейндер курулуш керек. Анан кийин природный газ кириш керек, жолдор асфальтталыш керек, освещение болуш керек, бак-дарак тигилиш керек. Биз эми мен кээ бирки кандидаттар элдин астына келгенде айтат да, эшигиңердин астында детский площадка качеля коюп беребиз дейт. Эшигиңердин астында баткак болбосун деп шагыл төгүп беребиз дейт. Мындан биз өйдөлөшүбүз керек. Мындай нерсе менен биз алыс бара албайбыз. Биз өтө чоң, амбициозный проекттер менен иштешибиз керек. Ал шагыл, ал качеля, площадка, ал мындай эле обычный убакта жасала турган милдет, бул шаардын милдети. Биз ошон менен мэр менен, бийлик менен, губернатор менен, акимдер менен, айыл өкмөттөр менен чогуу иштеш керек. Алар эл да ошого жардам бериш керек. Эл ошону колдош керек. Ызы-чуу кылбаш керек, митингтерди токтотуш керек. Анан биз ошондо гана оңолобуз. Баары ошондой болуш үчүн эл дагы ушундай баягы возмущаться этип митинг кылбаш үчүн бар нерсе ачык болуш керек. Биз бир нерсени элден жашырып койсок, эртең ал чыгат. Элдерибиз билимдүү, биздин предприимчивый эл. Мындай болуп атат, могу жерге момунча миллион түштү, могу миллионду баягы жумшап атабыз деп биз көргөзүш керек. Керек болсо айыл өкмөт, акимчилик, губернатордун стендтерин илинип туруш керек. Бюджетибиз мынча акча түшөт, могу акчаны баягы жумшап атабыз деп илип койсо, эл чыкпайт. Эл түшүнөт. Чыкмак турсун, жардам берет эл. Анан элдерден бирдемени жашырып койсок, ачык айкын болбосо, ошондон жана элдин нааразычылыгы ошондон чыгат да. Эми урматтуу шайлоочулар, мен терең ишенем. Бул тагдыр чечүүчү шайлоодо сиздер таза адамдарды, жакшы адамдарды, достойный адамдарды тандап аласыздар деп. Себеби бул шайлоо биздин мамлекетибиздин, элибиздин тагдырын чече турган шайлоо. Мен ошого терең ишенем. Элибиз акылман, жаратман эл. Элибиз туура тандайт деп ишенем. Себеби биздин келечектеги мамлекетибиздин экономикасынын өнүгүшү сиздерге түптөн түз байланыштуу. Сиздер жакшы адамдарды шайласаңыздар, сиздер жакшы адамдарды тандасаңыздар, мамлекетибиздин тагдыры, экономикасы ошондон көз каранды.